Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, студент достор. Сиздер менен биз бул сабакта жасалма интеллект аркылуу презентация жасаганды карайбыз. Биз өткөн сабакта гамма аркылуу презентация жасаганды караганбыз. Бул сабакта да ошо гамма аркылуу эле презентация жасоонун дагы бир ыкмасын бул сабакта карайбыз. Ал үчүн бул жерден создать новый баскычын басабыз. Биз өткөн сабакта биринчи ыкма менен көргөнбүз. Бүгүн биз даяр тексттерди салабыз. Ошол тексттердин негизинде презентация түзүүнү көрөбүз. Ал үчүн ставить текст деген баскычты басабыз. Бул жерден ачылган терезеге биз өзүңүздөрдүн даяр лекциялык материалдарыңыздар болобу, же практикалык сабактын материалы болобу, же башка отчет болобу, кыскасы презентацияга керектүү болгон бардык тексттерди ушул жерге алып келип коесуздар. Мен бул жака даяр кылдым. Муну көчүрүп келейин. Word'то даяр. Ctrl-A'ны бассаңыздар, ушу бүтүндөй парактагы бардык маалыматтар белгиленет. Ctrl-C менен көчүрүп алабыз. Дагы бул жактан гамманы ачып бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн Ctrl-V-ны бассаңыздар, көчүрүлгөн тексттер ушул жерге келип коюлат. Мына бизге даяр текст алып келип койдум. Эми деле буну өткөн сабактагыдай эле редакторлойбуз. Бул жактан ушул настройкалардан керектүү параметрлерди тандайсыздар. Булар боюнча өткөн сабакта токтолуп айтканмын. Бул жерде азыр подробно деген жосо презентацияга маалыматтар мындай кеңири жазылган болсун деп тандадым. Ошондой эле бул жакта сүрөттөр, изображениялар, ошо интернеттеги бар эле сүрөттөрдү коюп бер дедим. Бардык параметрлерди койгондон кийин мен презентацияны генерация кылдыртам. Биздин презентацияны генерациялап баштады. Бир нече секундтан кийин презентациябыз даяр болот. Мына биздин презентацияны генерация болуп бүттү. Бардыгы биз салган маалыматтардын дээрлик бардыгы камтыды. Эч кандай ашыкча маалыматтар жок. Эми буну PowerPoint'ка көчүрүп алыш үчүн бул жерден поделиться деген баскычты басабыз. Анан бул жерден экспорт деген чыгат. Ошо экспортту тандайбыз дагы бул жактан export в PowerPoint деген баскычты басабыз. Биздин презентациябыз компьютерге жүктөлүүдө. Мына биздин презентация жүктөлдү. Эми ушул презентацияны ачып PowerPoint'та иштей бересиздер. Көңүл бургандар үчүн чоң рахмат.